Иә, машина. Ушул сиздер көрүп аткан. Дал ушул артыңыздарда көрүп отурган үйдү бир тууган эжекеме Белекке берип отурам. Азыр бул жактан эжемдин реакциясын уже биз тарттык, Белекке бердик. Эми андан кийинки болгон видео бул. Эгерде башка адамдар мисалы Porsche сатып алып же дагы бир кыйын машинасы менен мактанып, мынакей мен ушул нерсеге жеттим деген болсо, мен сыймыктанган, мактанган нерсем дал ушул 26 жашымда бир тууган эжеме үй алып бериши менен сыймыктанам өзүм. Ошондой эле сизге дагы эжекем ыраазычылык билдирем. Ушундай колдоо көрсөтүп, ыраазычылык айтып, дайыма менден кеңеш сурап, ушундай бирөөбүзгө жөлөк болуп жүрөт элек. Эми буйруса, мен дагы очередим келип, ушундай нерсени кылганга Кудай мүмкүнчүлүк берип отурат. Аллах разы болсун. Чоң рахмат эжекем. Бул мен күтпөгөн нерсе болду. Мындай нерсени мен түшүмдө да көрбөйт элем да. Мындай нерсе мүмкүн эмес болчу да. Азыр деле аябай шок болуп турам. Мындай сөзүм жетпей атат да, айтып жеткизе албай атам. Кандай бактылуулугум, кандай бул нерсе. Квартирадан квартирага жашагандар түшүнөт мен абалымды. Квартирадан квартира издеп көп бала менен. Квартираны мисалы көп балаң, канча балаң бар деп айтат, машинаң барбы деп айтат. Ал бул если көп балалуу болсо, квартира албайт. Болгон нерсе. Даже азыркы 45 миңдик квартираны табыш деле кыйын да. Зарплатаң биздин Кыргызстандагы зарплата, ал бияктагы квартирага чамасы жетпейт. Анан ушундай нерсени бул ушундай белек кылып атасың. Аллах разы болсун сенден. Рахмат эжекем. Эгерде мындан бир мейли 1 жыл эле деп айтайынчы, 5 жыл эмес, 1 жыл мурун эле өзүңдүн бир туугандарыңа, ушинтип жакындарыңа үйдү Белекке бересиң десе, мен жогой койчу демекмин да. Бирок ушул нерсе бүгүнкү күндө реалдуу мүмкүн болуп отурат. Бардыгыңыздарга да мен сиздерге YouTube темасын сунуштап кетем. Анткени мен азыр сиздер Instagramдан көрүп атасыздар, бирок биз дал ушундай жетишкендикке жаш курагыбызда YouTube аркылуу себеп болуп жетишип атабыз десем болот да. Кудайга шүгүр, мээнет кылган адам сөзсүз үзүрүн көрөт, пайдасын көрөт. Буйруса ушул жакта учур-бачар болуп, үйүңүздөр сыйга, урматка, ошондой бир балдардын күлкүсүнө толо берген болсун. Ошол жактан келин чыгарыңыздар, ошол жактан келин тосуңуздар, уул кыздарды үйлөп, кыскасы очору-бачары болуп, көпкө дагы урпактарга жете берген болсун, ушул үйүбүз кызмат кыла берсин. Аллах разы болсун, Азырет. Бактылуулук каалайм, эки дүйнөнүн бактылуулугун. Рахмат. Барыбыз сага ушундай нерсе болушун мен сенин колуңан бардык нерсе келет. Аллах таалам сага сен анткени дегенде кичинекей кезиңден баштап намазың баштагандан баштап намазыңды калтырбайсың. Ата энеңиздин ыраазылыгын алып келесиң, бир туугандарыңдын ыраазылыгын алып келесиң. Көп жакшылыктарды кылып, эл көрбөгөн да толтура жакшылыктарды кылып атасың. Аллах таалам сага 2 эселеп, 10 эселеп бере берет. Рахмат, айтканыңыз келсин экен. Аллах разы болсун.